Негизи эне жөнүндө сүйлөй турган болсок, айлап жылдап айтканга дагы убакыт жетпес чыгар. Балким эненин мээрими пайгамбарыбызга бирөө келип сурады го. Я Расулалла, эң жакшы мамилени кимге кылайын дегенде энеңе деди. Андан кийин дагы энеңе, андан кийин да энеңе, төртүнчүсүн айтты атаңа деди да. Себеби бул эненин ичиндеги боль, эненин ичиндеги переживание, төрөлгөндө сөөгүттөрдүн айрылганы, ушу кызы күйөөгө тийип кетсе дагы, канча жыл арада өтсө дагы кайнене кыйнап койбоду экен. Ушул дагы ушу кайын журту кыйнап койбоду экен деп уктабай күн түн ден соолугун жоготкон, баласы качан жумуштан келсе түнкү 1-2-де, мисалы сизде деле мисал келтире турган болсок, кечигип калсаңыз сиздин аялыңызга чалып, аман эсен Нурсултан үйгө кайттыбы деп келсе да анан кийин уктай турган бул эне экен да. Ошон үчүн исламда баардыгын эми бейишке адамдын эмеси бейиш да, ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан экен да, сен Кабаны 7 жолу айлансаң дагы, 5 мал эмес 500 мал намаз окусаң дагы, бирок энең сенден нааразы болсо, сен Нобелевский сыйлыкты алсаң дагы, президент болсоң дагы, сен аябай берешан адам, мамлекеттин баары мактаган болсо да, энең аттың бирөө ушул оңолбоду деп турса, анда акыбал чатак дейт да. Ушул сөздү башка бир передачада айтканбыз. Бирөө 3 миллионго жакын адам көрүптүр да. Бирок эми ал жерде энесине нааразы болгондор дагы көп. Албетте эми таштап кеткендер бар, мындай болгондор бар, тигиндей болгон, жашоодо тагдырда өйдө боло берет экен да. Бирок кандай болбосун, эне бул эне да. Эгер бир эле сөз менен айтканда сени туубай эле тунчуктур өлтүрүп койсо деле болмок негизичи. Себеби биз андай толтура көрүп атабыз да. Тууп мусорго таштап кеткендерди көрүп атабыз, тууп бакпай кеткендерин кетип атабыз, аборт кылып алдырып койгондорун кетип атабыз. Эң чоң неамат Алланын эненин сага берген белеги сени бул жашоого алып келип койгону өзү жетиштүү да. Бирок намаз окуйбу, окубайбы, сени таштап кеткенби, кандай болбосун, биз энеге милдеттүүбүз. Жакшы мамиле кылгангачы. Энеси бар, кимдин энеси бар болсо, ал эң бактылуу адам да. Анткени биз умрага канча деген адамдарды апардык, канча деген миллионерлерди алып бардык, канча деген байларды алып бардык. Ушундай дини устаздардын мекеден деле жолугуп калып аттык, энелер жөнүндө, ата энелер жөнүндө сабак болгондо мен көз жашын токтото албай, чоң серьезный заводдору бар, там миллион эмес, миллиардтарды айланган адамдардын ыйлагандарын көрдүм да. Анткени айттың, ай мен да энем болгондо, мен да энем менен алып келбей белем, энем менен мен да айланбай белем, энем менен мен да чогуу жүрбөй белем депчи. Буга да бир кыска окуя айтып берейин. Ошо чоң бир бизнесмен келип, ошо умрага келгенден кийин, ушунчалык эненин баркын түшүнгөндөн кийин, эми исламда энени айтып берген го. Куранда хадистин маанисинде келет, устаз билет го, энеңерге уф деп да айтпагыла деген. Мына эшик ачылып калыптыр, жабып койчу десе, апа эми ушундагы деген, уф деген ушул дагы болбойт экен да. Энеге каяш айткан кандай. Эми тиги бизнесмен келет, жүрөгү ачылат, анан баардыгын түшүнөт, көрөт, ушунчалык энесин сагынат, ушунчалык ыйнайт, ушунчалык энесин көргүзү келет, энесин коляскада отуруп жүргүзү келет, бирок энеси жок да. 3 күн бою ыйлап жатат. Устаз, турсаңчы, не болду сага? Айтсаңчы, эмне болду? Устаз, мен жашоомдон түңүлүп кеттим. Жашоом мага туңгуюк болуп кетти. Мен бул ааламды ушундай кең экен деп жүрсөм, бул аалам апамдын кучагынан тар экен. Мен бизнесте бекем жүргөнүм, жашоодо ийгиликтүү жүрүп атканым, үй бүлөдө тынчтык болуп атканы, береке болуп атканы бул апамдын дуасынан экен депчи. Бирок аттиң кеч жум калдым. Апам менден акча да күтпөйт эле. Апам менден алтын да күтпөйт эле. Болгон айылга келип менден ден соолугун сурап кеткенин күтөт эле. Ар бир автобуста мени караңгылап турат эле. Бирок мен дүйнө деп жүрүп, байлык деп жүрүп алдап койду. Аблайхан деген Казакстандын чоң акыны бар айткан экен да. Адамзат, алданба, дүйнө деген жалганга, сени таштап качат го акыретке барганда депчи. Дүйнө деп жүрүп, байлык деп жүрүп, апамдын ыраачылыгын ала албадым дейт. Анан Кабага чыктым дейт. Кабага чыксам бир казак кушу апасын коляска менен айландырып кетип бараткан экен дейт. Апам да элестетет, апамдын жыты сезилет. Уктасам да турсам апам көз алдымда элестетет дейт. Анан казак айттым дейт, бауырым берши коляска, апаңды бир айландырып алайын. Бауырым айланды дейт. Айландырып кетип баратканда мен жан дүйнөм кызды дейт. Акмак, сенин да мүмкүнчүлүгүң бар эле го. Сен да апаңдын тирүү кезинде ыраачылыгын алып койгонго бар эле го. Эмди бирөөнүн апасын түрткөнгө зар болуп калдыңбы деп жан дүйнөм мени кызды дейт. Ошол инсандын айткан сөзү, кимдин энеси тирүү болсо, азыр барып таманынан өйүп калсын. Азыр барып ыраачылыгын алып калсын дейт. Биз ойлогондой өмүр узун эмес. Бир күн апаңа чалайын дейсиң, апаң жок болуп калат. Бир күнү атаңа чалайын дейсиң, атаң жок болуп калат дейт. Канча деген ыйлагандарды көрдүк. Ошон үчүн бул эне жөнүндө айтып отурсак, окуя да түгөнбөйт, хадис да түгөнбөйт. Аяттарда да ата эне
Куранда ушу намаздан кийин эле устаз канча жерде ата энеңерге жакшылык мамиле кылгыла деген келет. Ошон үчүн ата энелердин жашоосунун өмүрүнө береке берсин. Акын айткан экен, жашоодо канча арман бар, өзүң бар демек майрам бар, бейиштеп сенин таманың белгилеп кеткен пайгамбар депти. Ушул сөздүн ичинде жетиштүү го дейм ушул сөздөрчү. Ошон үчүн апалар бар болуңуздар, өмүрүңүздөр узун болсун, сиздер бар бул алам кармалып турат. Койгондой мезгил сизге жүгүн артып, самайың былтыркыдан арыш тартып, энеке кагылайын картайбачы, өмүрдүн кайгысы да барат калкы деп энелер эч качан картайбасын.